Мен мындай суроо бергим келип атат да сизге. Буга чейинки шайлоолордо катышуу өтө мындай жакшы болгон эмес деп дешет да. Анткени сиз айткандай мисалы партияга бере турган болсо, анын ичинде өзү жакпаган талапкерлер болгон, кээ бирөөлөр такыр эле партияларды жактырган эмес. Ошонун айынан биздин шайлоолорго катышкан шайлоочулардын көрсөткүчү мындай төмөнкү пайыз көрсөтүп калган. Бул шайлоодо сиздердин баамыңыздарда кандай болуп атат? Биздин шайлоочулардын катышуусу канчалык деңгээлде болот? Эми биринчиден бул жерде мисалы кайсы бир деңгээлде мен азыркы шайлоонун өзгөчөлүктөрү биздин шайлоочуларыбызды, жарандарыбызды кайсы бир деңгээлде дагы бир кызыгуусун арттыра алдыбы? Мындай дейсиз. Сөзсүз да, мына бир мандаттык округ боюнча эми ар бир эми райондон эметпей калды, мүмкүнчүлүк болбой калды. Эми ошо мыйзамга байланыштуу ошо бир округ 100 000 шайлоочу деп негизине түштү. Бирок бизде люфт бар болчу 20 000, плюс-минус 20 000 ошо. Себептен биз ошо райондордун географиялык түзүлүшүнө, байланышына, чектелишине байланыштуу округдарды түздүк да. Эми кээ бир райондор толук ошо 100 000ден болуп калды, 90 000ден болуп калды. Мисалы Баткен облусун алсак деле, Лелек районунда 90 000 шайлоочу ушундай эле калтырдык. Баткен округ менен Кадамжай болгондо, Кадамжай районунда шайлоочулар көбүрөөк экен да. Ошол себептен 3 айлык кеңеш болсо Баткенге кошулуп калды. Ал жерден кичине наразычылык болду. Эми бизди бияка бөлүп койдуңар. Бирок шайлоочулардын санына жараша болду да. Шайлоочулар ошо негизинде 100 000 алганбыз. Башка жерден 2-3 район бир округка кирип кетти. Мисалычы, кээ бир райондор ортосунан бөлүнүп калды. Эми бул баягы ушундай шайлоочулардын санына карап, шайлоочулардын санына карата болду да. Анан кийин бул жерден шайлоочулар өздөрү баягы мурда шайлоого барбаса деле, азыркы күндө сөзсүз ошо явканы көбүрөөк болот деп ойлоп атабыз. Мен өзүм жеке оюм бир 2 миллионго барат го депчи. Эмне себептен дегенде ошо бир мандаттык округ боюнча сөзсүз барышат. Анан экинчи бюллетень менен саясий партиянын кааласа шайлайт, каалабаса шайлабайт. Бирок ал жерден 23 саясий партия катышып, баары толук документтерин тапшырып катуудан өтсө, ал жерде 54 талапкер болот ар бир тизмеде. Ошо 1000ден ашык эми бар экен да талапкерчи. Бул жерден мисалы округ боюнча бир 10, 15, 20 талапкер болсо, бул жерден мынакей 1000дей талапкер бар да. Ал жерден мисалы арасынан жакканга добуш берип коюш керек да. Арасынан саясий партияны тандап, ичинен карап, мисалы 23 саясий партияда бул да көп да. Мен сыяктуу эле биздин телекөрүүчүлөр кызыгып жатса керек. Эгер ошол кайсы бир партия 5% босоого жетпей калса, бирок ал партиядан барган талапкердин добушу көбүрөөк болсо, бул кандай аныкталып калат? Мисалы, көп добуш алды ошол партиянын талапкери. Сөзсүз андай талапкерлер болот. Бул саясий партиянын лидерлери да болушу мүмкүн. Бирок саясий партиянын лидерлеринен бүгүнкү күндө эч ким кепилдик бербейт, алар өтөт. Биринчи номер 54-чү болуп калышы мүмкүн. 54-чү биринчи болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен азыр саясий партия чечпейт, азыр шайлоочу чечет. Кайсы эң негизгиси саясий партия 5% босогону өтүп кирсе эле, мисалы мындай болушу мүмкүн да. Мисалы 100 000 добуш алып өттү босогодон, саясий партия Ромашки деп коелу, өттү босогодон. Бирок талапкерлердин добушун эсептеп чыкканда бизде баарын эсепте азыр техникалык жагынан, программа жагынан ошол багытта жумуш алып баратабыз. Мурдакыдай эле 1 сааттын ичинде жыйынтыктын баары чыгат да буюрсачы. Анан ал жерден мынакей ошо 54 талапкердин рейтинги менен эле бөлүп коебуз. Ал жерденчи. Биздин программа бөлүп коет өзүчү. Эсеп тобуруна жибергенден кийин биздин серверге, ал жерден сервер болсо уже өзү программа өзү бөлүп коет. Ал жерден добушуна өзүнүн ордулары менен алмаштырып коет ал жердечи, мындай айткандайчы. Ордуна алмаштырып койгондон кийин анан биз ичинен айымдарды бөлүп чыгабыз, эркектерди бөлүп чыгабыз, кийин эмес менен квотасы менен кошуп коебуз. Анан ал жерден мисалы 100 000 алса, балким талапкерлер болсо ал жерден 80 000 же 85 000 алып калышы мүмкүн да. Саясий партия берип коюп, астан бербей коюшу мүмкүн да. Ошо 80. Анан ал жерден бөлүнүшкөндө ошо ким көбүрөөк алган, ошо канча мандатка ээ болушту, ошо мандатка бөлүштүрүп кете беришет да. Өздөрү өйдөтөн ылдый болуп кете берет да. Ал жерден биринчиси мисалы 20 000 алса, 20 000, 15 000, 10 000, 9 000 деп ушинтип кайта туруп калышат да өздөрүчү.
Алар уже шайлоочулардын добушу чечет да ал жердечи. Демек, эгер партия 5% босогон аттабаса, андан койгон кеткен талапкер күйүп кете берет. Баары күйүп кетет, добуштун баары күйүп кетип атпайбы ошол. Бул Ошо чын эле өзгөчө экен. Ошо себептен ошо саясий партияны да өткөзүш керек болуп атат да. Ошо саясий күчтөр мына акыркы күнгө чейин съездин баары мына биздики эми традиция болуп калды, акыркы күндөр өтөт. Акыркы мына мүнөттө саатта алып келишет, биздечи анан кечээ ошо съезддердин баары өтүп алып келишип, ошо ниетин билдиришип, эскертүү алып келишип, биз айттык ошо съезд өткөрө албай калсаңар же съезд өткөрсөңөр бизди чакыра албай калсаңар, БШКнын мүчөлөрүн сөзсүз чакырып биз караш керекпиз ошо кандай съезд өтүп атат, ошо коюлган талаптарды аткарып атабы, аткарган жокпу саясий партия. Ошол себептен баарына кечээ чалып чыгып, кечке чейин бизди чакырып койгула, болбосо бизге эскертүү бергиле, ушундай биз шайлоого катышпайбыз же катышабыз деп шайлоого деп ушундай съезд болду деп. Жалпы эле мына азыр шайлоо өнөкөтүнө даярдык сиз айткандай абдан катуу жүрүп жатат экен. Участкаларда кандай болуп атат, аймактык шайлоо участкаларында? Эми участкалардын баары иштеп атат, толук кандуу ишине кирген. Эми азыр шайлоочулардын тизмеси биринчи тизме илинип, азыркы күндө мына экинчи тизмелер илинди. Анан 12 ноябрга чейин болсо ошо форма 1 менен азыр Кыргызстан боюнча форма 2 жок. Былтыркы шайлоодо болсо форма 2ни саясий партиялар, талапкерлер, шайлоочулар жокко чыгарып коюшподу баягы. Эми ол манипуляция кылып атыпчы, бир аймактан бир аймакка секирип атышып. Анан ушу эмчек мамлекетте калып калган ал форма 2 биздин жарандар үчүн. Бизде форма 1 менен келип, мисалы өз аты жөнүн билбей калса, же БШКнын сайтынан тизме KG деген эми бар, портал бар, ошол жерден мисалы аты жөнүн тактап кайсы участкада отуруп калып, бир техникалык ошибка болуп калса, аты жөнүндө, фамилиясында же башка участкага отуруп калса, ошол барып форма 1 менен толтуруп өзүнүн участогуна кайта отуруш керек да. Биздин да чет жактагы жарандар эртең шайлоо күнү кандай тартипте катыша алат, алар кандай тандай алат өздөрүнүн талапкерлерин дегенде? Чет мамлекетте жүргөн биздин жарандар үчүн жакшы шарттар түзүлүп келатат 2 жылдан беричи. Былтыр болсо 48 участок болчу. Мен өзүм дагы барып Москва шаарынан дагы былтыр 2 участок ачып келгенбиз, дагы кошумча участок ачып. Ошо Орусия Федерациянын ошо Москванын өкмөтүнүн өкүлдөрү бизге жардам беришип, ошол жерде мектептерди беришип, ошол жерде биз үчүн бизге мындай чоң жардам беришти да. Азыркы күндө биз ошо шайлоочулардын санына жараша ошо участокторду дагы көбөйттүк. Быйыл дагы 10 участок ачтык. 58 болду жалпы 29 өлкөдө. Эң көбүнчө бул Орусия Федерациясында. Ал жерде мынакей жаңы ачылган участокторду белгилеп кетейин. Казань шаарында, Томск, Хабаровск, Краснодар, Самара. Ушу 5 шаарда ачылды да. Орусия Федерациясында. Анан Нью-Йорк, Америкада болсо Нью-Йорк менен Чикагода, Италияда бир участок ачылды, дагы ошол жакта биздин жарандар бар экен, мигранттар ошол жакта иштеп жүргөн, жашап жүргөндөрчү. Анан Туркияда дагы бир участок кошулду. Туркия азыр бизден көп ошол жака кетип атпайбы, иштеп ошол жакта жашап кетип атышпайбы. Ошол себептен биринчи эле булардын баягы шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгү бул консулдук учетко азыр акысыз турат да, бекер турат азыр. Мурда $50 или $60 экен да. Ошо 2 жылдан бери сүйлөшүп Тышкы иштер министрлиги ошол алып койгон ошол норманы. Азыркы күндө ошо электрондуу түрүндө сайтка да кирип өзүң ошо каттоону өтүп койсоң болот. Консулдук учетко барбай элечи, элчиликке барбай эле. Андай да мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Болбосо барып, мисалы убактылуу, мисалы 1 айга, 2 айга барып калсаң, мисалы чет мамлекетке, ал жерден болсо барып форма 2 менен туруп койсо болот. Демек, ал жерден чет мамлекеттерден бир эле шайлоо өтөт, бул партиялык система боюнча. Эмне себептен дегенде, бир мандат округда биз шайлоочулардын баарын эсептей албайбыз да. Кайсы жакка добушун кантип беребиз депчи. Ошол себептен чет мамлекетте партиялык система менен эле шайлоо болот ал жердечи. Ошо саясий партияларга ичинен саясий партиялар ошо тизмесинде турган талапкерлерге да.